Президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун туулган күнү. Ал 52 жашка толду. 6 декабрда президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун туулган күнү. Ал 52 жашка толду. Соц тармактын колдонуучулары Жапаровду туулган күнү менен куттуктап, каалоо тилектерин айтышууда. Садыр Жапаров 1968 жылы Ысык көлдүн Түп районуна караштуу Кең суу айылында туулган. Эки жогорку билими бар. 1987-1989 жылдары аскер кызматын өтөгөн. Ал 2017 жылы 25 мартта кыргыз-казак чек-арасынан кармалган. Экс-депутат 2013 жылы октябрда Кумтөр маселесине байланыштуу Караколдо болгон митингде ошол кездеги Ысык көлдүн губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алууну уюштурган деп айыпталып 10 жылга кесилген. Садыр Жапаров 2020 жылы 6 октябрда митингге чыккан эл тарабынан абактан бошотулган. Президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр кызматын аркалаган. Андан кийин кызматын тапшырып, президенттикке талапкерлигин койду. Булак Кыргыз Today Чекит.org. Ташиевдин чек арага тиешеси жок. Бүгүн ар кайсы социалдык баракчыларга УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевди Аксыда 300 гектар жерди Өзбекстанга сатып жиберди. Өзү болсо оорумуш болуп жатып алды деген такталбаган маалымат менен каралаган фейктердин постеру чыкты. Айрымдар жазат десе эле оюна келгенди токуп жаза беришет. Бул эл аралык деңгээлде эки мамлекеттин ортосунда жүргүзүлүүчү келишимде. Кантип Ташиев жалгыз чечсин? Же эмне жерди каалаган эле адам сатып жибергендей ал бир мөшөк картошка беле. Эгер Ташиевдин ага кандайдыр бир тиешеси бар болсо, аны далилдөөчү фактылар барбы? Мындай мамлекеттер ортосундагы чек араны демаркациялоо иштери алгач эки өлкө тарабынан түзүлгөн комиссиянын жүргүзгөн ишинин негизинде делимитация документтеринен кийин гана ишке ашылат. Ал эми 2017 жылдын 5 сентябрында Аксы районунун Дейрес айылындагы чектеш аймак боюнча Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда делимитация иш-чаралары өткөрүлүп чечилген. Андыктан эки өлкө ортосундагы келишимге ылайык Өзбекстан өзүнө тиешелүү аймакта, тагыраагы Кыргызстандын аймагынан 10-30 метр алыстыкта инженердик техникалык бөлүү иштерин жүргүзүүдө. Ошондуктан өзү оору менен алышып жаткан адамды ар кайсы курулай каралоо, жалган жалаа менен күнөөлөп такталбаган маалыматтарды таратпагыла. Эки өлкө ортосундагы маселе бир адамдын сөзү менен эч качан чечилбейт, деп жазат Эмилбек Аликеев өзүнүн Facebook социалдык баракчасында. Алыста жүрүп өзүбүздү важный сезе берет экенбиз. Кыргызстанга келип билдим. Текебаев айтмакчы, биз никто экенибизди. Көйгөйүбүздү айтабызбы, кыйкырабызбы, кыйналабызбы? Биздин жөнөткөн тыйыныбыз эле керек экен. А так биздин керегибиз жок эле калк экенбиз. Ар түр тоскоолдук болуп, биздин добуштарыбыз погодада жарата албайт экен. Болбосо жаздан бери пандемия болуп, али учак проблема, али паспорт проблема, али кайра Орусияга келүү проблема. Ошо проблеманы чечем деген адамдын өзү жок. Орусияда да өгөй, өзүбүздө да өгөй. Акчасы халал, өздөрү эч кимге кереги жок байкуш мигранттар, деп жазат Толкунбай Чилисай өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Чүй облусунун Көк бөрү биринчилигинин финалдык беттешин Артем Новиков ачты. Чүй облусунун Сокулук районундагы Белегат майданында болуп жаткан Көк бөрү биринчилигин финалдык беттеши башталды. Аны Кыргыз Республикасынын убактылуу премьер-министри Артем Новиков ачып берди. Белгилей кетсек, 4 декабрда Сокулук районунун Белегат майданында Чүй облусунун Көк бөрү боюнча биринчилиги башталган. Оюн Чүй облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү жана Чүй облусунун Көк бөрү федерациясынын президенти Бактыбек Райымкуловдун демилгеси менен өткөрүлүүдө. Бул оюнда Чүй облусунун бардык райондорунан 10 команда катышып, 3 күнгө уланды. Ал эми финалдык беттеши жекшемби күнү өтүүдө. Булак Назарньюс Чекитке эже. Шамурза Бөрөкулов. Атамбаев боштондукка чыгат дегенди уккандар. Атамбаев аппак, Атамбаев зор иштеген деп чыгышты. Садыр Жапаровдун, Ташиевдин, Зулушевдин, Маматовдун биз билбеген, ал эми Ажар Касмалиева деген жугундукор мартышка билген кандай кылмыштар бар эле, түшүнбөдүм. Мындай пикирин жарандык активист Шамурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасында билдирди. Атамбаев боштондукка чыгат экен деген имиш таркагандан бери, анчадан бери аты жыты чыкпай жым болуп калышкан жугундукорлорго жан кирип, жабыла баштарын көтөрүшүп, Атамбаев аппак, Атамбаев зор иштеген дешип, социалдык тармактардан чыга башташты.
Атамбаев 6 жыл бою президент экенин унутуп, басып туруп Бакиевди жамандап, мөөнөтүн өткөрдү эле. Эми аны колдогон кени бузук жугундукорлору Бакиевди каралашты улантып жатышат. Ошолордун бири Ажар Касымбекова деген акылы кем түйдөк чач. Садыр Жапаровду, Камчыбек Ташиевди, Зулушевди, Мамытовду Бакиевге жармаштырып, өзүнүн арам оюн чыгарыптыр. Биринчиден, Бакиевдин кеткенине 10 жыл болду. Бул жугундукорлор ичер суусу, көрөр күнү түгөнүп акыркы демин чыгарып жатканда да Бакиев деп өлүшөт окшойт. Экинчиден, эгер Жапаров, Ташиевдер Бакиевдин кадры болсо эмне болуптур? Кайра жакшы эмеспи? Себеби Бакиев кадр тандашта эч адашкан эмес. Керек болсо ушул жугундукорлор калкалап коргогон Атамбаев, Отунбаевалар деле Бакиевдин кадрлары болушуп, бирге иштешкен. Болгону Атамбаев дармаеттик кылып, иш кылбастан виного тоюп өнөр көрсөтө берген үчүн кызматтан бошотуп койгон. Бирок Бакиев Атамбаевди жаман дебестен, анын иш жакпас бок курсак экенин элге жарыя кылбай, тескерисинче орден менен сыйлап адамча бошоткон болчу. Бул Ажар деген көкме дуура. Булардын эски кылыктарын кантип унутат элек деп жазыптыр. Садыр Жапаровдун, Ташиевдин, Зулушевдин, Мамытовдун биз билбеген, ал эми Ажар Касымалиева деген жугундукор мартышка билген кандай кылмыштары бар эле, түшүнбөдүм. Болсо факт менен жазып чыкпайсыңбы былжырабастан? Бакиев такыр уйку бербей койгон бул жугундукорлорду эмне десе болот? Садыр Жапаров куугунтук болбойт деген сөздү айтып койгондон бери бул бетин жуубаган арам тамактар оюна келгенди жазып калышты. УКМК ушундай жалган жала жазгандарды текшерип контролго алыш керек. Жапаров, Ташиевдердин мурдагы кылгандары эмне экен, далилдеп берсин дейт. Булак Назар Ньюс чекиткейже. Бакыт Бакетаев: атаандаштык Жапаров менен Мадумаровдун ортосунда жүрөт. Президенттикке талапкерлердин өз позициясынан тез кайтып кетүүсү эмне менен байланыштырасыз? Мен саясат талдоочу катары изилдеп көрүү максатында президенттикке талапкерлигимди коюп көрдүм. Биздин конституциялык мыйзамдардын негизинде талапкер болуу абдан оңой экен деген жыйынтыкка келдим. Эч бир жарандын укугу тебеленбейт. БШКга документтер дароо кабыл алынат. Кыргыз тилинен тест тапшырдым. Ал дагы оңой экен. Болбосо мен биринчи жолу кыргыз тилинде дил баян жаздым. Күрөө суммасын төлөөгө даяр болгон тааныш, жоро жолдоштор да табылат экен. Ал тургай 30 000 кол чогултууга жардамын сунуштагандар да чыкты. Мен муну менен эмнени айткым келип жатат? Мисалы, менде ошондой жардам сунуштагандарга ыраазычылык пайда болду. Кокус президент болсом, алардын айтканын эки кылбагыдай ой жаралды. Мындай нерсе талапкерлерде да болсо керек деп ойлойм. Талапкер президент болгонго чейин эле кайсы бир адамдардын жетегинде калат экен. Ал эми суроо боюнча айтсам, жалаң гана өзүн мамлекеттин башкы кызматынан көрүүгө ишенгендер талапкер болгон жок. Ар биринин максаты ар башка. Кимдир бирөө соодалашууга, айрымдары мен сыяктуу баамдап, байкап көрүү үчүн ат салышкандар. Анын баары азыр белгилүү болуп калды. Саясатта айрыкча президент болууга аттанган адамда туруктуулук принциби канчалык деңгээлде маанилүү? Биздин коомдо туруктуулук деген өтө философиялык түшүнүккө айланды. Туруктуулук бир гана коммунисттерде болгон. Азыр тилекке каршы бул түшүнүк менен дос болбогондор көп. Саясатчы көз карашын, кабыл алуусун алмаштыра алат. Анткени убакыт бир ордунда турбайт. Доор алмашат, коом өзгөрөт. Айланасы өзгөрүп жатса, ал өзгөрбөй бир пикирде көтөрүп тура бербейт. Саясий көз караш өзгөрүп турбаса, эскирип иштебей калат. Бирок элдин кызыкчылыгына, өлкөнүн бакубат жашоосуна байланышкан каалоосу туруктуу болушу шарт. Президенттикке чейин да, бийликке жеткенден кийин да ушул туруктуулугу аркылуу элдин колдоосуна же жээрүүсүнө туш болот. Жапаров дагы жөнөкөй эле талапкер да. Анда эмнеге саясий сүйлөшүүлөр, келишүүлөр аны менен жүрүүдө? Жапаровду парламенттин депутаттарынын басымдуу бөлүгү, элдин көп катмары колдоп жатат. Өзү өтпөсүнө көзү жеткен талапкерлер анын баарын көрүп, күчтүү талапкер менен саясий сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүүдө. Саясаттын табияты ушул. Алсыздар күчтүүлөрдүн тегерегине чогулат. Эмне болсо да мындай сүйлөшүүлөр мамлекетибиздин келечегине пайдалуу болсо болду. Президенттикке талапкерлердин айрымдары менен келишүүлөр болуп жатат. Мисалы, Садык Шернияз. Ал татыктуу атаандаш болгону үчүн ушундай кадамдар кабыл алынуудабы же дагы башка себептери барбы? Эки гана күчтүү талапкер бар, Жапаров жана Мадумаров. Башынан кандай максатты көздөп талапкер болгондор акыры ошону иш жүзүнө ашырышат. Бири саясий соодалашууга барат. Экинчиси талапкер болуунун алгачкы процессин көргөндөн кийин артка кайтат. Талапкерлердин кимиси татыктуу атаандаш деп айта аласыз,
Атаандаштык жогоруда белгилегенимдей Жапаров менен Мадумаровдун ортосунда жүрөт. Бул эки талапкердин тең саясий көз караштары элге белгилүү, өздөрүнүн электораттары бар. Ошондуктан жарыш ушул экөөнүн ортосунда болот. Кимиси мамлекеттик башкаруу системасын туура тандап алса, эл ошого тартып кетет. Булак Азия News гезити.